Урматтуу бир туугандар, бүгүн биз кыскача көңүл бура турган момундук деген сапатыбызга. Бул негизи Инжил китеп боюнча рухтун жемиши деп аталат. Галаттыктарга жазылган катта 5-бөлүмдө 23-аятта ошол жөнүндө жазылып кетет. Момундук өзүн өзү токтото билүү, буларга каршы мыйзам жок. Момундук деген нерсени карай турган болсок, эгер чындап эле көңүл бура турган болсок, ал эмне деген сапат? Эгер талдоочу китебине карай турган болсок, момундук бул жөн эле жоош адам эмес. Момундук бул өзгөчө назик мамиле кылып жакындарга жана анын жанын үчүн кам көрүүсү дейт. Эгерде чындап эле жакыныма ушундай кам көрүүсү болсо, момундуктун сапаты ишке ашат бүгүнкү күндө. Кудайдын сөзүнүн негизинде Муса пайгамбардын эң момун адам деп жазылып турат. Эгерде чындап эле Мусанын жашоосун карай турган болсо, ал өзүнүн учурунда 40 жашында дегенде ал аудан курч, аудан мыкачы сапаттар бар болчу. Ал оп-оңой эле өзүнүн ишине, өзүнүн көз карашына каршы нерселер чыкса, ал жазалап койчу адамдарды, керек болсо өлтүрүп койду. Ошондуктан момундуктун башаты каерде башталат деген суроо келгенде, момундуктун башаты эгер Кудай менен адам кездешсе, Кудай менен адам кездешкенде момундук сапаты адамга мүмкүн бар болуп калат. Ошондо биз карай турган болсок, момундук деген Матай жазылган жакшы кабарында 11-бөлүм 28-аятта жазылып турат. Чарчап чалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келди. Мен силерге тынчтык берем. Менден үйрөнгүлө, мен жоошмун жана момунмун деп. Иса Машаяк өзүн сапатын бизге бүгүнкү күндө белекке тартуулагысы келет. Айкаш жыгачта Иса Машаяк керилген мезгилде ал момундук менен ошол жазасын кабыл алып туруп, элдер үчүн арачылык кылган, назик жана аудан этият болуп мамиле кылган, жакындар үчүн өтүнүп суранган, ата буларды кечир деп. Бул момундуктун сапаты. Бирок суроо бергим келет бүгүнкү күндө, момундуктун сапаты кандай мектеп өтсө болот? Онлайнбы же офлайнбы? Ошол теория озикке өтсөк болобу же иш жүзүндө? Момундуктун сапатын ээ болуш үчүн, мектепке аралаш үчүн биз сөзсүз көпчүлүктү элге аралашыбыз керек. Эң биринчисине алгачкы бүгүнкү күндө биздин тегерегибизде турган үй бүлөбүз ичинде мен кандай мамиле кылып атам? Бөөктөрүмө, үкөлөрүмө, карындаштарыма, ата-энеме кандай бүгүн мамиле кылып атам деген суроо. Этият болуп, анжан үчүн кам көрүп, же мени кыжырдаткан алардын кыжырдаткан бир кыялдары барбы? Мени кыйнап аткан бир нерсеси барбы? Кандай мамиле кылып атам? Момундук менен мамиле кылган жакындарыбыз ошол нерсени сезет. Иса Машаяктан ошол сапатка ээ болгон адам анын бир жемиши пайда болот. Эгер Кудайдын сөзүндө, накыл сөздө 15-бөлүмдө 4-аятты карай турган болсок, момундук бул мындай деп жазылып турат. Момун тил өмүр дарагы, ал эми ооздукталбаган тил рухту талкалайт. Момун тил бул өмүр дарагы дейт. Кудайдын сөзүнүн негизинде бүгүнкү күндө ошол чындыкты ачылып атат бизге. Мен тилим кандай? Менде ошол момундук барбы бүгүн же жокпу? Ошондо жооп берип аткан сөздөрүм, сүйлөмдөрүм ал жемишин чагылдырат. Экинчиси, эгерде менде ошол момундуктун жемиши бар болсо, ошол накыл сөздө 31:26 жазылып турат. Ошол момун адам ачса эле акылмандуулук менен кеңешин берет. Бүгүнкү күндө чындап эле акылмандуулук менен кеңеш берүү бул дайыма адамдын колуна келбейт. Сонун өзүбүздүн элибизде мындай нерсе бар. Көп жашаганды билбейт,
көп көргөндү билет. Бирок мен силерге кошумча айткым келет. Момундук сапаты бар болсо адамда, ада акылмандуулук чыгат. Ошондуктан үчүнчү нерсе, момун адамдын үчүнчү жемиши, Насатчылардын 10-бөлүм 4-аят. Момун адам жакынындын каталарын жабат дейт. Бүгүнкү күндө эгерде мен чын жүрөктөн момундук бар болсо, анда мен ишкерди боломбу, же жумуш берүүчү боломбу, же бирөөнүн колунун астынан иштесемби деп айырма жок. Ошол адам жанында тегерет адамдардын кемчиликтерин жабууга даярмын. Эң жүрөкөй нерсе, укмуш айдоочулар айдайт жолдо машиналарды, эгер момундук сапаты бар болсо, жанында ката кетирген уна айдаган шопурлардын каталарынды кечирип жапканга даяр. Ошондон көрсөк болот, менин момундугум барбы, же ачууланып кетип атамбы, же жек көрүү пайда болуп атабы, же ичинде рульде отуруп кетип баратканда сүйлөнүп атамбы, карганып атамбы деп. Ошондо момундуктун сапаты оп-оңой эле билинет. Ошондо Иса Машаякта момундуктун сапаты бар болгон үчүн ал кудуреттүү күчүнө ээ болгон экен. Гефсиман багында Иса Машаяк бар болгон кезде анын жанында келди. Биз издеп жүрөбүз адамды деп аракети менен. Ошондо Иса астына тосуп чыгып туруп эле бир суроо эле сурады. Кимди издеп атасыңар? Ошондо алардын артка кекичтенип, ошондо баары кулады дейт. 1000ден ашык адам. Момун адамдын күчү бар болот. Момун адамдын жарыгы бар болот. Момун адам жакын үчүн кам көргүзү келет. Бирок моюн сунганга дагы даяр болот. Иса Машаяк өзүн момундугун далилдеш үчүн алай каш-чыгачка барып туруп, биз үчүн өзүн жаныңды берди. Эми ошодон үйрөнөйлү. Мен жоошмун жана момунмун. Мага келгиле. Эгерде сен бир тууганың бүгүн чарчап, чындап эле чалынып, кыйналып атсаң, сен жүрөгүңдө ошо момундук жок болсо, Иса Машаяк момундуктун башаты. Кудай сага батасын берсин. Өзүң жашооңду өзүң текшер көр.